Саламатсыздар урматтуу мекендештер, саламатсыздар урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Кыргызстанда спорттук майрам. Тактап айтканда 5 август күнү Париж шаарында уланып жаткан 33-чү жайкы Олимпиада оюндарынын алкагында кыргызстандык балбандарыбыз алгачкы беттештерин өткөрдү. Тактап айтканда 60 кг салмак чембирдигинде грек-рим күрөшү боюнча Жоламан Шаршенбеков жарым финалга чейин өттү. Ал эми дагы бир кыргызстандык мекендешибиз Мээрим Жуманазарова ал дагы жарым финалга чейин жетти. Болгондо да эң күчтүү делинген эки атаандашынан өтүп, бул жолу алтын медаль үчүн жолун улантууда. Бул тууралуу алдыда кененирээк, андыктан биздин канал менен калып туруңуздар. Париж шаарында өтүп жаткан Олимпиада оюндарынын алкагында Жоламан Шаршенбековдун жарым финалга чейинки жолу тууралуу сиздер Алато спорт YouTube каналыбыздан көрө алсаңыздар болот. Бул чыгарылышта Мээрим Жуманазарованын беттештерине кайрылып өтөлү. Мээрим Жуманазарова өзүнүн биринчи эле беттешинде күчтүү делинген былтыр дүйнө чемпионатында коло медаль тагынган монголиялык Энсайхан Делгерма аттуу күчтүү балбан менен кескелди. Мээрим Жуманазарова алгачкы мүнөттөрдө экинчи номерди иштеген менен андан кийин дымакты өзгөртүп, атаандашынын бутуна кирип, ыкмаларды жасоо менен эсепти 8-3-кө жеткирди. Ошентип беттештин аягына чейин 8-3 артыкчылыгын сактап, натыйжада чейрек финалга жолдомо алды. Чейрек финалда кыргызстандык балбаныбызды 62 кг салмак чембирдигинде дүйнөнүн 2 жолку чемпиону япониялык Ноноко Одзаки күтүп алды. Ноноко Одзаки биринчи беттешинде атаандашын мөөнөтүнөн мурда утуп, бул бөлүккө жеткен. Демек Мээрим үчүн беттеш оңой болмок эмес. Бирок кыргызстандык балбан өзүн өтө жогорку деңгээлде көрсөтүп, алгачкы бөлүктө 6 упайды иштеп табууга жетишти. Ал эми экинчи бөлүктө япониялык балбан беттештин акыркы мүнөттөрүнө чейин 6 упай алуу менен акыркы упай артыкчылыгына жетишти. Бирок Мээрим беттештин бүтөрүнө саналуу гана секундалар убакыт калган учурда атаандашынын артына өтүү менен 2 упайды алып, натыйжада 8-6 эсебинде жеңишке жетип, жарым финалды көздөй жол тартты. Эми жарым финалдык беттеште кыргызстандык кызыбыз Блесин Коборуду аттуу нигериялык балбан менен кескилет. Эсиңиздерде болсо, Токиодогу Олимпиада оюндарында дал ушул балбанга жеңилген болчу. Демек реванш алууга кескелди. Биз чыдамсыздык менен Мээримдин беттешин күтөбүз жана жеңиш каалайбыз. Жарым финалдык беттештер бүгүн түнкү саат 1:00 чамасында башталат. Бардык беттештерди сиздер КТРК спорт телеканалынан көрүп алсаңыздар болот. Эгерден ал жактан көрүү мүмкүнчүлүгү болбой жатса, анда менин Нурсултан Турузбеков Instagram баракчаман кыргызстандык балбандардын беттештерин түз эфирде көрсөтүүгө аракетимди жасайм. Эгер кааласаңыздар, ал жактан күтүп турсаңыздар болот. Урматтуу мекендештер, кыргыз балбандарына жеңиш тилейбиз жана кайрадан чоң жеңиштер менен саламдашканча.